Глобалдашуу доорунда улуттук маданиятты сактоонун жана өнүктүрүүнүн мааниси чоң. Маданияттан ажыроонун, адеп ыйман жолунан таюунун арты коомго жана мамлекетке залакасын тийгизет. Мамлекеттүүлүктү бекемдөөдө жана улуттук биримдикке жетишүүдө маданиятка зор милдет тагылган. Аны өнүктүрбөй туруп, Кыргызстандын башкы байлыгы адам потенциалын калыптандыруу мүмкүн эмес деп калайыкка кайрылды эл башы. Эгерде кыргыздар өзүнүн мына түпкүлүгүн жоготсо, маданиятын, түпкү маданият бул ушундан башталат да, имандан башталат. Бул иманы жок деген сөз нерсе. Иманы жок. Адам иманы жок болсо, кайда барабыз? Мындан ары биздин коом дагы да тазаланып, коомго бир элибизге кайрадан иман дегенди кулагына куюп баштабасак, көп нерсени биз чечире алабыз. Экономикада дагы, саясатта дагы. Kırgız elinin geleceğin genen kılsın. Amin. Ыйманың болсо адамсың, ыймансыз болсоң надансың демекчи. Дилибиз, ыйманыбыз таза болсо сөзүбүз да орунду, салмактуу, адилеттүү, ак болот. Тилекке каршы коомубузда бүгүн сүйлөгөнүн эртең танып, эмне деп сүйлөп жатканын билбеген туруксуздар көбөйдү. Андыктан өсүп келаткан жаңы муунду мындай терс сапаттардан сактап калуу үчүн эртеңкинин камын бүгүн ойлошубуз абзел. Билим берүү системасын реформалоо керек болуп калды. Себеби мектепте бала кезден балдардын кулагына эмнени куярыбызды азыр аныктап албасак, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат болуп атат булар. Мисалы, эр жигит тууган жердин топурагын өпкөндө гана чөгөлөйт деген түшүнүктү кичинекей баланын кулагына куюш керек. Эр жигит мекенинин, элинин алдында гана башын ийет дегенди үйрөтүшүбүз керек. Башка жеке адамдын алдында жолбосо башка бир учурларда байкуш болбо деп үйрөтүшүбүз керек. Сен улуу элдин урпагысың. Сен илгерки баатырлардын урпагысың. Коркпогун эч кимден деп кичинекейинен үйрөтүшүбүз керек болуп атат. Анан ага мисал катары жанагы айтып атпайбызбы? Тайлак баатыр, Эр Солтоной, башка ушул тарыхый баатырлардын ойлоп табылган баатырлар эмес. Чыныгы тарыхта турган баатырлардын өмүр баянын, жасаган иштерин, үлгүлүү ушундай бир мыкты нерселердин баарын көкүрөктөрүнө куюшубуз керек болот. Мында биздин бүгүнкү темабыз жердик атанын таануу. Ооба, келечек муундун көкүрөгүнө кыргыздын нарк насилин, өрнөгүн, кемеңгерлигин, баатырлыгын көкүрөгүнө кыттай куюу үчүн ар бир кыргыз жаранынын салымы ополтодой болушу керек. Өзгөчө баланы тарбиялоодо үй бүлө институту, тагырага ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле туура багытта болушу керек. Антпесе улуттук маданият акырындап бара-бара жок болуп кетүү коркунучу бар. Көчөдө улуу адамдар келатса, чекелемек турсун сүзүп өткөн кыздарыбыз бар. Мына ушул кыздарыбызды ким тарбиялап атат? Ошол үй бүлө тарбиялап атат. Ошол үй бүлөнү ким тарбиялат? Ошондуктан мен жалпы кыргыз элине кайрылат элем да. Аялдар асманга учкан күчтүү болсо дагы, башы көккө жетип калса дагы, бирок күйөөсүнүн ордун билиш керек. Үйдөгү күйөөсүнүн орду өзүнүн бир тепкич жогору экенин сезиш керек. Ана мен кыйынмын, мен чечип атам ишти деп эле көкүрөк кагып чыгып алган аялдардан түңүлүш керек. Андай аялдардын кыздарын алыштан да коркуш керек. Андай аялдардын кыздары дагы ошол уяда көргөнүн кийин турмушка чыкканда көргөзөт. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт дейт. Эшиги таза болсо үйү таза болот деген сөз. Болот Дыйканбаев, коомдук ишмер, улуттун маданий көөрөңгөсүн алып жүрүүгө аракет жасаган жаштардын бири. Айтымында мезгил бизге күн санап, бөтөн салт саналарды таңуулап жаткан кезде ата салттарынын негизи болгон улуттук маданиятты колдоо жана жайылтуу демилгеси өз убагында көтөрүлдү. Идеологический согуш бүгүн жүрүп жатат, ар бир өлкөдө жүрүп жатат. Мына Кыргызстанда айта турамызбы, идеологический согушта биз жеңилип бараткан элдердин катарындабыз. Мисалы, кээ бирки тойлорго барсак, атасы кызын жетелеп чыгып, күйөө бала карматып атат. Биз деген келинди жеңелер алып чыгып,
жакшынакай сөздөрдү айтып, күйөө балага дагы кошокторду айтып, ой күйөө бала, бул биздин кызыбызды көлөкө жерде бактык, көкүлүнө тумар тактык. Биз ушундай багып, ушундай пышырып, анан ишти дагы билет. Сенин да акылыңды таба турган, акылыңа акыл улай турган кыз деп рекламаларды кылып жеңелер. Ошентип анан узатышкан да. Азыр болсо кызын атасы жетелеп, уулун атасы жетелеп, эки тарап келип бири-бирине берип атат. Не деген шермендечилик да. Элибиздин кулк мүнөзүндө эч качан болбогон жаман сапаттардан жана сырттан таңууланган эрежелерден арылууга мезгил келген кезде тил маселесинде алдыга сүрөп кетүү башкы милдет. Тил улуттук маданият, улуттук байлык, улуттук мурас деп 20-кылымдын чыгаан жазуучусу, коомдук ишмер кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков айтып кеткендей, тил маселесине кайрылууга мезгил келип жетти. Орус тилине 18-19 кылымда кирген сөздөрдүн баарын карап көрсөңүздөр, котлет-матлеттен баштап бүт Европадан келген сөздөр. Ал Европадагы нар жакта латынга барып такалат, гректерге такалат. Башкача айтканда булардын баарына жалпы сөз болуп калган. Түшүнүктүү. Мисалы культура деле ошол. Культура латын тилинде жериштетүү деген сөз. Биз арабчасын алып алдык. Yani сиз айткандай маданиятты алып алдык. А культураны бүт Европа түшүнөт. Ошон үчүн түрктөр туура кылган. Культур деп алып алган. Бир тамгасын кыскартып койсо түркчө болуп калат экен. Культур. Ушундай сөздөргө келгенде бул тил институту академия наук бир өзүнчө бир ишти башташ керек болуп ойлойм. Слово творчество деген бар. Бизде сөз жасабайт. Мисалы 88-жылы мен ипподромду которуп бердим эле ат майдан деп. Ал ошол замат иштеп кетти. Мисалы мына асфальтты шыдыр деп которсок болот экен да. Шыдыр. Сен кыргыз эли айтып атпайбы? Жолуң шыдыр болсун дейт. Тегиз болсун деген сөз да туура. Мына шыдыр десек болот да. Жолго жакшылап шыдыр баспады деп туура. Светофор. Жол чырак дешиптир. Жол чырак деген жанагы столбаларда асылып турган чырактардын баарын жол чырак дейт. Мен айтып атам түз чырак дейт деп. Светофор. Свет түстүү да. Ар түстүү. Түз чырак дейт деп. Кыргызстан көп улуттуу өлкө болгондуктан андагы жарандарды кыргызча сүйлөтүш үчүн өзүбүз кыргыз тилинде сыймыктануу менен сүйлөшүбүз керек. Ошондо гана мамлекеттик тил бүтүндөй республика боюнча атайын культка айлана алат. Бүт дартын өз мойнума алайын. Сен урба, мен уруйун ата жүрүп. 맨 케테르데 오션초는 이치네 엥 아름 엥 금바튼 무스카 벨치마가 자른 가스 무스카 Ben Kyrgyz Tili Sabak okuyum. Men Minigülümga jadam berim. Ben Kırgızçada sabak berim. Бүгүн биздин кыргыз үй бүлөлөр орусча сүйлөгөндө аябай өздөрүн биринчи сорттогу адам элестетип, балдары мама, папа десе, ой, биз биринчи сорттогу элге кошулуп калдык деп өздөрүн жогору ойлоп атат да. А өздөрү маңкурт болуп барайтканына өздөрү түшүнбөй атат. Менин да досторум бар. Бала бакчаларга орусча, үйүндө орусча, өз тилин унутуп, анан тарбиялап атат. Анан мен киришип калам кээде. Мындай болбойсуң десе, грамотныйраак чоңойсуң дейт. Анда кыргыз тилде грамотность жокпу? Грамотный деп бул бөлөк тилде сүйлөсө эле грамотный болбойт. Грамотный деген сөздү керек болсо карапайым эл дагы түшүнбөйт. Жогорку кеңеште Паланчаев орусча ката сүйлөдү, неграмотный экен дейт. Мен айтам, грамотность деп ал сүйлөгөндө эмес, жасаган ишинде. Грамотный, кыргызча ойлоп, керек болсо сако, дүлөй, эчтеке сүйлөй албаган адам дагы өзүнүн ишин грамотный жасса, мына ошону грамотный адам деп айтат. Кеңешменин мүчөлөрү улуттук маданиятты мындан ары өнүктүрүү үчүн мамлекет маданият жана искусство ишмерлерине, жаш муундарга кандай жардам бере аларын ойлонуп, конкреттүү сунуштарды жана чараларды күтөт. Анын үстүнө быйыл 2016-жылы Кыргызстанда 2000ден ашуу маданий иш-чаралар өткөрүлүп, анын ичинде 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сыяктуу ири иш-чаралар болот. Мына булардын баары өлкөнүн беделин көтөрүүгө, улуттук дөөлөттөрдү жана салттарды сактоого чоң түрткү боло алат деген ишеним артып туралы.